Ар бир күнүбүз айлар өткөн сайын UFC барган сайын күчтүүлөрдүн аламындагы мушкерлердин тагдыры биз күткөндөй болбой калат достор. Бүгүн ошолор тууралуу сүйлөшөбүз. Мавсар Евлаев бул мушкер дагы бир жолу да UFC'де жада калса рингте жеңилбей келип жатат. Бул Россия мушкери, баарыбыз билебиз. Бул мушкерге каршы Брайс Митчелл аттуу мушкер белгиленди. Бул мушкердин рекорду 15 жолу жеңип, бир гана жолу жеңилген. Акыркы жолу көргөн болсоңор, Эдсон Барбозаны бардык раундтарда чаап уруп салган эле. Как Хабибте болуп эле. 5-ноябрь күнгүгө Лас-Вегаста бул мушкерлерди көрө алабыз достор. Бул мушкерлерди чыгаруунун себеби экисинин бириси чемпиондук үчүн бара алат деп ишенем. Менин оюмча достор, бул албетте. Мүмкүн келечекте көрөбүз булардан чемпион чыгышын. Ал эми негизги жаңылык достор. Хамзат Чимаевдин салмагы бир аз 77 кг салмакка оор келүүдө. Ден соолугуна карата. Эмнегедир өзү айтканда врачтар мүмкүндүктү беришкен жок деген эле. Кече жакында 83 кг салмакка көтөрүлөт дешкен. Мен ал такталбаган маалыматты силерге алып чыкканым жок достор. Хамзат Чимаев 77 кг салмактын топ 3 орундукту болуп турса да, эмнегедир топ 5тегилер саллашпай жатат бул мушкер менен. Бирок топко чейин 1-2 мушкерлер болуп жатты, аларды Хамзат макул деген жол узатпады. Балким бул маалыматты өзүнө жетип барган жок Хамзатка. Эми кезексенде деп өз сет тармагына Көңтонду жазып калтырган Чимаев. Бир убакыттар Көңтон Чимаевка топ 3кө жетки чейин рейтингдин көтөрүп ал деп, балакай деп көптөгөн шылдыңдап Көңтон Чимаевка шылдыңдап жазган эле. Эми мына бул топ 3кө да жетип келди, бирок эмнегедир үнсүз, бардык жооптор жок. Менимче ким эмне десе да Көңтон менимче чочулабайт, ал чемпион менен урушуп жүргөн. Чимаевден коркуп калмак беле достор. Менимче азырча кичине күтөлүү, балким бул саллашуу аныкталат достор. Эгер эки мушкер саллашса кандай болот достор? Жана ким жеңер эле? Ушул тууралуу оюңарды калтыргыла, аман калгыла достор, жана каналга катталышты унутпагыла. Саламатта болуңар.